Анан Кубанычбек Амбарлич айтканда бизге уруксат берди, биз барып ишибизди кыла берели. Макулбу? Рахмат. Макул эмес, Айбек Жаныбекович. Биз программаны сиздин өзүңүздөн угалы деп атабыз. Макул, Айбек Жаныбекович, түшүнүктүү. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардык кеңештин 30 январындагы жыйынында депутаттар аткаминерлерди иштен алаксытып жатканына даттанды. Анын айтымында муниципалдык аткаминерлер дайыма шаардык кеңештин жыйындарына чакырылууда. Биз айтып атпайм, 19 жыйын өттүк. 19 жыйындын ичинде мен жетекчиликти өзүмдүн орун басарларымды чакырып айттым, макул. Бардыңар, катыштыңар. Бизге бир жолдомо бердиби? Кайсы жол менен эми барайлы? Кайсынысы туура болот? Жол тыгынын, смогту кантип чечебиз эми? Жооп жок. Просто убакыт кетирген. Шаардык кеңештин башчысы Кубанычбек Коңгантиев жооп катары мэр жыйынга социалдык экономикалык өнүгүү программасын талкуулоо үчүн чакырылганын айтты. Ал ошондой эле шаар башчысын үнүн басаңдатып сүйлөөгө чакырды. Айбек Жаныбекович, Подождите. Я прошу вас, чтобы вы немножко тон сбавили и, наверное, манеру при поднесении информации. Я извиняюсь. Здесь депутаты сидят. Все, я извиняюсь. Я извиняюсь. Вы же не школьники, да? Да, я извиняюсь. А то вы уже перешли на какие-то Да. понебратские отношения. Каждый пусть занимается своим делом. Если городской кенеш занимается незаконными делами, или мы не имеем права, объединившись, заседать, обратитесь в органы, пусть дадут нам оценку, но никак не ваши субъективные мнения. Өз кезегинде мэр шаардык кеңеш менен толук кандуу кызматташууга даяр экенин айтты. Ошол эле маалда ал 14 февралда бюджет маселеси карала турган отурумга гана келүү сунушун айтып, жыйындан чыгып кетти. 14-нө койдуңар, 14-нда биз сессияга келели. Мына программаны Мирлан Кубанычбек силерге доклад кылып берсин. Анан Кубанычбек Амбарлич айтканда бизге уруксат берди, биз барып ишибизди кыла берели. Макулбу? Рахмат. Макул эмес, Айбек Жаныбекович. Биз программаны сиздин өзүңүздөн угалы деп атабыз. Макул, Айбек Жаныбекович, түшүнүктүү. Кийинчерээк мэрия кала бийлиги менен шаардык кеңештин ортосунда пикир келишпестик жок экенин билдирди. Мекемеден алар биргеликте Борбор шаарды өнүктүрүү жана жарандарга шарттарды түзүп берүүнүн үстүнөн иштеп жатышканын кошумчалашты.